Ода Лондон, BBC саламатсыздарбы. Дүйнө дүрбүсүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Кубат Касымбеков. Нигерия 42 күндүк туруктуулуктан кийин Эболадан арылганын жарыялады. Бул өлкө эмнени туура кылды? Швециянын муздак сууларындагы табышмак. Бул жээкке келген Орусиянын суу алдындагы кемесиби? Гонконгдо демонстрация маалында коргонуу үчүн колдонулган кадимки кол чатырлар кантип искусство түрүнө айланды? Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Нигерия Эбола вирусунан арылганын жар салды. Бул өлкөдө соңку 6 жумадан бери илдет катталган жок. Испанияда болсо ооруга кабылган медайындын анализи терс чыкты. Бирок толук жыйынтык үчүн дагы бир текшерүү керек. Соңку кабарлар көбүнесе Либерия, Сьерра-Леоне жана Гвинеяда 4,5 миңдей адамдын өмүрүн алган вируска каршы күрөшүүдө үмүт жаратууда. Нигериядагы бул оорукана биринчилерден болуп Эбола илдетине каршы күрөштү баштаган. Нигериялык Патрик Соя июль айында Нигерияга учуп келип, дал ушул ооруканага жаткан. Доктурлардын айтымында бейтап дарылануудан баш тартып, бир учурда ооруканадан качып кеткенге аракет кылган. Доктурлар ага жол берген жок. Соя ооруканада көз жумган. Ал аркылуу Лагос шаарынын тургундарына Эбола илдети жайылган жок. Бирок бейтапты дарылаган оорукананын 4 кызматкерине Эбола жуккан. Анын арасында Эболаны биринчи жолу Нигерияда каттаган доктур да бар. Амею Ададеонун жалгыз баласы сыймыктанганын айтат. Апам Эбола вирусун аныктагандан кийин өлкө бул илдетти ооздуктоо үчүн камынып баштаган. Менимче бул Батыш Африкадагы кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу чоң айырма болгон. Нигериянын жетекчилиги Эболанын жайылышын токтотуш үчүн тез арада Эболага кабылган бейтап менен байланышта болгон 900 үйдүн жашоочуларынын температурасын 3 апта бою текшерүүгө алышкан. Өлкө эл аралык коомчулуктун жардамы менен Эбола вирусуна каршы натыйжалуу күрөштү. Бирок айрым адистер Нигерия эрте майрамдап жатканын айтышат. Нигериянын аймагы чоң, андыктан Эбола кайрадан катталышы мүмкүн. Буга кошумча өлкөнүн айрым ооруканаларынын шарттары төмөн болгондуктан бул илдет дагы деле коркунучтуу. Эми Нигерия өлкөнүн алыскы аймактарында илдетке каршы даярдык чараларын көрүүгө мүмкүнчүлүк алды. Ал тапта Орусиянын коргоо министри суу алдындагы кемелеринин бири Швециянын сууларында кырсыктады деген маалыматты четке какты. Швед армиясынын суу алдындагы чоочун кыймыл деген билдирүүсүнөн кийин деңиз күчтөрү өткөн жумадан бери аймакты иликтеп жатат. Алар Балтика деңизинин Стокгольмдон алыс эмес аймагында катталган табышмактуу объекттин жаңы сүрөттөрүн да жарыялашты. Бул сүрөткө жакшылап караңыз. Бактын аркы жагында абдан табышмактуу нерсе көрүндү. Бул эмне? Балык уулаган кайыкпы? Швециянын монстр кемесиби же орустардын субмаринасыбы? Швециянын аскерий деңиз флоту соңку бир нече күндөн бери Стокгольмдун жанындагы сууларды иликтеп жатат. Аскерийлер Балтикада табышмактуу бир нерсе болуп жатканы тууралуу маалыматтар бар дешет. Швециянын аскерий күчтөрүндө Стокгольм сууларында чет элдик субмарина болушу мүмкүн деген маалымат бар. Бул экинчи жолу ырасталып жатат. Демек суу алдындагы аракеттер уланып жаткан сыяктуу. Швециянын сууларында мындан мурда дагы ушул сыяктуу окуялар болгон. 1981 жылы Орусиянын атомдук субмаринасы эки өлкөнүн ортосундагы кризиске алып келген. Шведтер бул жолу дагы бир нерсе болуп жатат деп шектенишет. Бирок алар түздөн түз Москваны атоодон карманып турушат. Бул субмарина болушу ыктымал, же болбосо суу алдында сүзүүчү аппарат, же биздин өлкөнүн аймагындагы суу алдынан бир нерселерди издеп жүргөн суучулдар болуп калышы ыктымал. Муну биз суу алдындагы чет элдик аракет деп айта алабыз. Орусия алардын субмаринасы кандайдыр бир чатакка себеп болушу мүмкүн экенин четке какты. Бирок ошол эле учурда бул аймакка куткаруучу кеме жөнөтүлгөнү айтылууда. Кандай болгон учурда дагы суу алдындагы жашынмак уланып жаткансыйт. Эми BBC'нин алдыңкы саптагы башка кабарлары. Эл аралык мунапыс уюму чыгыш Украинада эки тарап тең мыкачылыкка барганы тууралуу далилдер бардыгын, бирок алар Орусия айткандай деңгээлде эместигин билдирди. Укук коргоо уюмунун далилдерине караганда, Украин күчтөрү менен орусиячыл жиптилдердин массалык киши өлтүрүүгө тийишеси болгон. Сентябрдагы ок атышпоо келишимине карабастан аймакта атышуу далилденууда.
Түркия Ирактык күрд согушкерлерине өз чегарасынан Сирияга өтүп, Кобани үчүн согушка катышууга жардамдаша баштаганын айтты. Буга чейин Түркия согушкерлердин чегарадан өтүшүнө каршы болуп келген. Бул АКШ Сириядагы күрд согушкерлерине курал-жарак жана дары-дармек таштагандан кийин орун алды. Американ мамлекеттик катчысы Джон Керри муну чукул чара деп сыпаттаган. Германиянын Lufthansa авиакомпаниясы учкучтардын 35 сааттык иш таштоосунан улам кыска жана орточо аралыктагы каттамдарынын 3/2 токтотууда. Шейшембиде үзгүлтүккө учураган каттамдар көбөйүп, узак сапарларга таасирин тийгизет деп күтүлүүдө. Компаниянын чыгымдарды азайтуу аракети быйыл жалпы 8 ирет иш таштоого себеп болду. Гонконгдун жогорку соту болсо демократиячыл активисттердин кеминде 3 жумадан бери нааразылык акциялары өтүп жаткан аймактардын айрымдарынан чыгып кетүүнү буйрду. Бул боюнча бир катар компаниялар арыз менен кайрылган. Мунун жыйынтыгы кандай болсо да, Гонконгдогу демонстрациялар кол чатырлар менен эсте калганы анык. Эми дал ушул кол чатырлар искусствонун бир түрүнө айланып жаткан экен. Гонконг шаарындагы саясий кырдаал учурунда жаңы чыгармалар жарык көрүүдө. Нааразылык акциясынын символу болгон кол чатырлар өнөрпоздорго эргүү берип, эми интерактивдүү чыгармалар, айкелдер, инсталляциялар, мисалы жарабай калган кол чатырлардан жасалган эмгек жана боек менен тартылган сүрөттөр жарык көрүүдө. Квини Чан да нааразылык акцияларды чыгармалары аркылуу көрсөткүсү келет. Мен өнөрпоздорду видео, фото сүрөт жана башка чыгармалар аркылуу демонстрациянын мүнөзүн көрсөткөнүнө сүйүндүм. Гонконг шаарынын көп тургундары демонстранттардын борборду тосуп алганына каршы чыгышууда. Бирок баррикадалар менен тосулган аймак активисттер үчүн чыгармаларын көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Албетте, бул чыгармалар убактылуу. Саясий кырдаал чечилгенден кийин активисттер аймакты бошотушат. Бирок ага чейин Гонконгдун ачык асмандагы галереясы сөз эркиндигинин осуяты болуп калды. Спорт жаңылыктарын футболдон баштайлы. Манчестер Юнайтед бүгүн West Bromду жеңип алса, жалпы рейтингде 4-орунга чыгат. Апта соңундагы мелдештер болсо Сандерлендтин күйөрмандарынын эсинен чыкпас болду. Команда Саутхэмптонго 8-0 менен утулду. Сандерлендтин дарбажасы Вито Маноне алыстан Саутхэмптон шаарына колдоо көрсөтүп келген күйөрмандарыбыздын акчасын төлөп беришибиз керек деди. Премьер-лиганын башка оюндарында болсо Ливерпуль менен Queen's Park Rangers'тын беттешинде соңку 9 мүнөттө укмуштуудай 4 гол кирди. Оюн 3-2 эсеби менен аяктап, Ливерпуль үйүнө жеңиш менен кайтты. Манчестер Сити Тоттенхамды 4-1 менен утту. 4 голдун баарын Серхио Агуэро киргизди. Кыргызстан өзгөчө бир дүйнөлүк чемпионатка катышууда. Үйү жоктордун дүйнөлүк чемпионаты топ дүйнөнү өзгөртө алат деген ураа менен быйыл 11-чи жолу өтүп жатат. 49 өлкөдөн келген 63 команданын оюну Чилинин борбору Сантьягода өтүүдө. Эрежеге ылайык оюнчулар үй-жайы жок же өтө жакырчылыкта жашагандар болушу керек. Аларды машыктырган уюштуруучулар футбол оюнчулардын жашоосун жакшыртканын айтышат. Жаңылыктардын соңунда миф каармандарынын кармашы. Бейжиңдин Олимп паркында эбегейсиз чоң ажыдар менен жөргөмүш бетме-бет келди. Бул эки жандык чындап эле гигант роботтор. Ажыдардын салмагы 45 тонна, жөргөмүштүн буттарынын узундугу 20 метр. Бул шоу адамзатты жаратты делген Нуа кудайы тууралуу Кытай легендасына негизделген. Роботтор франциялык La Machine компаниясы тарабынан Кытай Франция алакасынын 50 жылдыгына карата жасалган. Дал ушул жана башка жаңылыктарыбыз азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарек BBC Kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду уга аласыз. Ошондой биздин жаңылыктарды Facebook жана Twitterден таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Соңку эл аралык жаңылыктар мына ушулар болду. Алар менен тааныштырган Кубат Касымбеков. Саламатта туруңуздар.